Жалпыңыздар менен Рамазан айында амандашып жатканыңызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз илимдин доктору, профессор, этнограф Сулайман Кайыпов агай студиябызда. Агай менен биз бүгүн Рамазан тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы агай? Дароо эле маегибизге өтө берели. Рамазан жөнүндө айтып бериңизчи. Рамазан дегеле эмне? Кыргыздын элдик өзек чыгармачылыгында көп мындай салттуу, анан кийин жылнаама, айнаамалык ырлар бар да. Ошолордун бири ушул Рамазан. Рамазан деген бул ислам дини келгенден кийин, ислам дини кабыл алгандан кийин чыккан салт. Ислам динин кабыл алганга чейин кыргыздар элдик өзек чыгармачылык аябай өнүгүп, ар кандай маалыматты ошол фольклордун ыкма менен фольклордук каражат аркылуу кабыл алган да. Фольклордук моделдер аркылуу кабыл алган. Кандай маалымат, тарыхый окуя болобу, же диний бир түшүнүк болобу, баары бир эле ошол фольклордук каражаттар аркылуу кабыл алса жугумдуу болгон да. Ошентип фольклордук каражаттар аркылуу, ыкмалар аркылуу баардык жаңы нерсени өздөштүргөн да. Ошон үчүн биздин мынау ислам динибизде дагы ошол салтка байланыштуу нерселер абдан көп. Биз эски мурдагы келе жаткан салтыбызды деле ошо исламга байланыштырып жасай беребиз да. Ал исламдын негизги ыймандын 5 парызына каршы келбегенден кийин адамдарга жакшылык жасай турган болсо, жакшылык алып келе турган болсо, ал исламга каршы келген болуп эсептелбейт да. Ошондуктан чоң молдолор, аалымдар дагы бул болот деген да. Бул мында эч кандай исламга каршы эч нерсе жок деп ушундай фетва беришкен да. Ошон үчүн салт менен дин бизде айкашып, андан бетер жакшы болуп кете берген да. Анан бул Рамазан өзү, Рамазан деген сөз, Рамазан деген сөз. Деген эле сөз, кадимки эй деген да. Эй Рамазан деген сыяктуу, Рамазан. Рамазан деген бул хижри календары деп коет, хижри жылнамасы. Хижри деген качуу деген сөз. Мухаммед пайгамбар качканда ошол 622 жыл болуш керек. 622 жыл 20 сентябрь экен. Ошондо ошол качкан жыл 1-жыл болуп эсептелип калган да. Азыр ошол боюнча биз башка календарды колдонобуз, ислам дүйнөсү башка календарды колдонот да. Анан ошонун 9-айы ошо Рамазан. Рамазан деген сөз ысык, ыпысык дегенди түшүндүрөт. Рамазан деп ат койсо, мисалы үчүн, ошол ыпысык деген сөз, аябай ысык деген сөз. Күнөөлөрдү күйгүзөт деген тилек менен ошентип Рамазан деп коет да. Анан айдын аты Рамазан, ушул 12 айы бар. Ошол 12 айдын 9-су Рамазан. Биздин азыр колдонгон календарда 365 күн болуп атпайбы? Ал эми хижри календарында, арабтардын колдондугу, мусулман дүйнөсүнүн колдондугу календарда 354-355 күндө 10 күн айрымы бар. Ошон үчүн жана былтыркыга караганда эртерээк жылып келип атканы ошондон да. Бир 35 жылга барганда чоң айырма келип чыгат. 1 ай айырма келип чыгат да. Ошентип отуруп, жылдап отуруп, миңдеген жылдар өткөндөн кийин ал өтүп кетет бизден жыл санагы боюнча. Ошол Рамазан айы келгенде орозо тутуу жөнүндөгү түшүнүктөр келип, элдин арасына сиңгенде сөзсүз түрдө Рамазан тууралуу айтышканда. Рамазан деген ай, бул айлардын эң мыктысы, 1000 айга тете. Бул айдын ичинде кадыр түн бар деп ушинтип баягы исламдын шарттары боюнча түшүндүргөн да. Ошондон анан аны түшүнгөндөн кийин анан албетте жана элдик өзек чыгармачылык өнүккөн элде
Бул сөзсүз түрдө ыргайланат. Өзүнөн өзү ыргайланат да бул. Мисалы үчүн ошол убакта ислам дүнүйөсүндө түндөсү добулбасты алып алып, чоң добулбас болот го. Ошону даңк этип кагып коюп, анан кийин жарыя же бир нерселерди айтып, максаты эмне? Максат уктатып салбаш керек. Саарлыкка кеч калып калбаш керек да. Ошол убактарда бир аз эртерээк даңк этип коюп, көчөдө басып жүргөн. Ошонун өзүн эле биздикилер түндөсү чыгып алып туруп, ушул ыр менен айтып, ырга салып ошону жарамазан, я Рамазан дегенди бизде йынычы дейт да. Жа Рамазан деп атып, анан кийин жарамазан деп. Кээ бирөөлөр өткөндө окуп калдым, жарамазан деген ошо жарылдап айткандан чыккан, жарылдагандан чыккан эмес. Я Рамазан дегенден жа Рамазан болуп, анан жарамазан болуп калган да. Анан анын айтуунун салттары иштелип чыккан кыргызда. Башка жакта казактарда бар, алар жарапазан дейт. Жарамазанды мыны п кылып айтат, жарапазан деп. Бизде абдан өнүккөн түрү бар да, эрежелер иштелип чыккан. Муну түндөсү айтылгандыгы үчүн көбүнчө эркектер айтат. Эркек балдар, кээде акындар айтат. Эми үшүп калбай турган, тоңуп калбай турган болсо айта берет. Тың бозуландардан баштап, анан абышкаларга чейин айта берет. Айтса боло берет. Айтканда албетте адептүү сөздөр болуш керек. Насыят сөздөр менен айтылат. Башынан эле жарамазан айтып келдим эшигиңе, Кудайым кочкордой уул берсин бешигиңе деген тилек менен, ушундай оо менен айтып келет да. Анан уккулуктуу башка ырлардан, башка обондордон айырмаланып турат. Укканда эле жарамазанчылар келаткан экен, жарамазан айтып деп. Кээде хор менен айтат. Келет дагы бажырап айта берет. Кээде бир эле текстти баары кайталап айтат, хор сыяктуу болуп. Кээде ар кимиси өзүнчө айта берет. Анан жалгыз киши да айтат. Жалгыз киши дагы ырчылар айрыкча атка минип алып ошо түндөсү кыдырып, айылды кыдырып, анан арасына тамашаларды болгонбу ошондой, болгон да. Алардын ичинде кордоо деген жанагы цензурага жатпаган сөздөр бар да. Ошолорду кошуп айтып кетишет. Анан аны эл жаттап алат дагы, ошону менен жарамазанчыларга эшикти ачпай койгон экен. Анан алар мынтип ырлап кетиптир деп эртеси жайылып кетет да. Баягы киши жөнүндө туура эмес, өзүнө жакпаган маалыматтар элдин арасына таркатылган болот. Ошон үчүн ачпай койгон эч ким болгон эмес, көбүнчө ачып, колунан келген нерсесин берип, ыраазы кылып, рахмат, жакшы баргыла, айналайын деп, анан ошо жарамазанчылардын батасын алып калган да. Эрежеси бар экен, ушундай түндө бардык амалдар аткарылгандан кийин деп калдыңыз. Бүгүнкү күндөгү жарамазан такыр эле ал эрежелерге туура келбейт. Бүгүнкү күндө жарамазан жөнүндө токтоп. Ооба, бүгүнкү күндө эми жарамазан десе эле, азыр эми мындай болуп калды да. Азыр бардык нерсе товарга айланып кетти. Адамдар ушул элдин салтын дагы товарга айландырып, ошондон акча тапкысы келип атат. Ар бир сөз да товар болуп калды да азыр. Азыр жарамазандын тексти да товар. Аны сатат. Аны келип айтып, керек болсо күндүзү деле машинадан түшүп токтото албай атсаң, жүгүрүп келип жарамазан айтып калган балдар бар да. Анан бул убакта жарамазан айтпайт да десең, эми урушсаң болбойт аны, жаш бала да. Анан акырын айтсаң, деп күлүп коет. Бирок акча алгысы келип турат да. Анан кичине акча берип койсоң, анын батасын айтып жаттап алган, өзү да түшүнбөйт аны. Ошону айтып коюп анан кетип калат. Анан экинчи айтпа, мындай болбойт. Кечинде айтат жарамазан деп койсоң, анан түшүнүп калат. Бул өзү жарамазанды ошо жаш балдардын, кыздардын дагы көчөдө айтып жүргөнү күндүзүчү. Анан ар кимге жолдон учураган кишилерге жарамазан айтып келдим эшигиңе деп ошондой кыла бергени бул баягы акча табуунун. Бул эми жаман сөз колдонгум келбейт, бирок баягы тилемчиликтин эле бир маданияттуу түрү болуп калып атат да. Ошол жарамазан айтуу салтыбызды
ошо акча табуунун ыкмасына айландырып жибергендин өзү жакшы эмес да. Мисалы үчүн биз деле бала кезибизде айтканбыз да. Жарамазан айтып, иттер үрөт, көп болуп алып айтып, нан, боорсок, конфет берет. Ошолорду келип бөлүшөсүң, кызык да бул өзү аябай. Алып келесиң, сооп болот деп коет, Жарамазандын наны ооз тийгиле деп. Ошондой кызыктуу нерсени келип отуруп эле ошо карандай этти тыйын табуунун жолун айландырып жибергени бул маданият эмес. Бул биздин салттуу маданияттын деградироваться этип, бузулуп бараткандыгын көрсөтөт да. Анау рыноктук экономика ал кандай жолу менен болсо дагы каалаган нерсени колдонуп акча тап деген жолго түшүп алдык да биз. Ошон үчүн ошо салтыбызды, жарамазаныбызды дагы ошентип азыр бузуп жатабыз. Көзөмөлгө алыш кыйын да, бул эми коомдогу болуп жаткан нерсе, элдин арасында болуп жатат. Анан кийин мыйзамдар андай мыйзам жок. Мисалы үчүн коомдук тартипти бузуп аткан жери жок да. Коомдук тартипти бузуп атса, анда кармаса болот. Ал эми ал ырдап туруп атпайбы? Ырдап атат. Бирок ордунда баягы мезгили, мейкиндиги туура эмес болуп атат да. Мейкиндиги көчө, мезгили күндүзү чак түштөй болуп атат да. Ыгы менен мындай айтса болот. Анан Жарамазан айтууга жашы жете элек, Жарамазан эмне экенин билбеген балдар дагы айтат да, андай болбойт. Ар кандай ишти адам берилип жасаш керек, түшүнүп жасаш керек да. Түшүнүш керек аны. Түшүнүп туруп анан кийин эмне экенин билип жасасаң, ошондо элге жугат. Өзүң дагы ошол ишти аткарган болосуң, чарчабайсың, чалыкпайсың. Анан кийин жөн эле акча берип экен, бербейби экен деп эле көргөндүн аркасынан жүгүрүп жүрүш жакшы болбойт. Туура эмес. Рамазанды дагы ушул орозо айы башталгандан 10 күндөн кийин айтат деп коюшат. Бул канчалык туура? Айта берет. Себеби 10 күн, 3 күн, 7 күн деп ушинтип белип коет, бирок айтса боло берет. Ал 3 күн, 7 күн, 10 күн деп белгилегенин себеби орозого кирип кетиш кыйын да. Кириш кыйын. Дегенде адам чарчашы мүмкүн, чалыгышы мүмкүн, суусап калат, ач болуп калат дегендей. Анан 3-4 күндөн кийин көнүп калат. Ал айтса боло берет. Жарамазандын негизи түбү кайдан келе жатат дегенде, жанагы даңк этип добулбасты уруп койгондордон келип атпайбы? Алар добулбасты уруп туруп эле жарыясын айтып коет. Биздикилер ырдайт. Жарамазандын текстине да кайрылсак, негизи бир ушул айтылыш керек деген эреже жок, Ушул айтыш керек деген эреже жок. Бирок илгери огону менен айткан, өзүнүн огону менен айтканда, бул орозо жаныбар кайдан келген, Меккетиле Мадина жайдан келген, 40 кулактуу казанын ала келген, берекесин ичине сала келген деп ушинтип айтат да. Кулакты тешип кетпей турган, бакырып кыйкырбай турган сонун огон менен айтат. Оккулуктуу айтат да. Ошол Жарамазанды айтып атканда кээ бир адамдар чыгып бөлүп коет да. Айтып аткан жеринен адамды бөлүп коет. Ошол канчалык туура? Туура эмес. Ал мурда Жарамазанды угабыз деп тыңшап отурушканда, Жарамазанды айтып, анан бир топ айткандан кийин анан балдар келдиңерби деп эшикти ачып. Себеби жакшы сөздөр болгон да. Мыкты сөздөр болгон, мыкты огон менен айтылган. Жана жарылдай бергиле эмес. Ошон үчүн баягы адамдарга маданий мындай таасир берген да. Ошондуктан Жарамазан айтып келишти, угалычы деген. Ырчылар келгенде отурган угуп эле. Эмне деп ырдайт экен деп. Мисалы үчүн Памирде Памир кыргыздын баары айтат да, кай жерде болсо да. Оганстандагы Памир кыргыздарында Манас уулу Пазыл деген бир чоң кыйын төкмө ырчы болгон да. Ошол Жарамазан айтчу экен түндөс. Осмонбай дегенкинде Жарамазан айтып барып түндө чыкпайт дейт.
Кужурайымын чыкпайсың, куурбай үйдөн чыкпайсың, кужурайымын укпайсың, куурбай үйдөн чыкпайсың. Осмонбай үйдө барсыңбы, же кулагы жок кәрсиңби деп, кар деген дүлей деген сөз да. Деп ырдагандан анан жүгүрүп чыккан экен. Себеби ырчылар ошо ырдайт, мыкты ырдайт, анан угуп отура берет. Акыры үшүп кеткенден анан ошентип жибергенден анан чыга калат. Демек бул жарамазан айтуу ар ким баягы төкмөлөр өзү төгүп ырдаса да болот, ар ким өзү чыгарып, бирок сөзү жагымдуу, укулуктуу, анан Улуктуу, тартиптүү болуш керек. Эң сонун ойлор айтылыш керек. Себеби Рамазан айы өзү ошо мусулмандардын түшүнүгүндө эң жакшы айлардан деп, бул айда жаман сөз сүйлөөгө болбойт, жаман ой ойлоого болбойт, жаман сөз сүйлөп жиберсең орозоң ачылып калат. Ошон үчүн бир ай ошондой кылып ичтен да сырттан дагы рухуңду дагы тазалагандан кийин ал дагы кийинки 11 айга жете турган чоң багаж болуп калат. Ошон үчүн келген киши дагы орозо туткандарга ал мындай жаман сөз айтпайт, кордобойт. Эмне жагымдуу болсо ошонун баардыгын жасаш керек да. Ошондой айда айтылгандыгы үчүн ал эми жанагы кордоого келгенде аябайт. Аягында чыкпай койсо же жанагынтип койсо, эмне келдиңер ана мына деп терс сөз сүйлөп койсо, анда тескери бата берет да. Каргыш айтат, анан ал бириң эки болбосун деп. Ал өтө оор тексттер да. Бирок анын да тарбиялык жагы бар да, ада жөн эмес. Ошондой баягы тескери сөздөр айтылып калат деп атпайсызбы? Жагымсыз сөздөр, ошолор дагы баягы жазылып калгандар барбы тексттери? Жазылып калгандар бар. Улуттук академияда кол жазмалар фондусу бар. Тил жана адабият институтуна карайт азыр. Ошол фонддо жарамазан тексттери бар. Мен өзүм да далай тексттерди жазып алгам. Элден жыйнап фольклорист этнограф катары. Этнографиясында кандай айтылат, кандай ниет менен айтылат, кандай даярдык көрүлөт, кантип бүтөт, кантип башталат деген сыяктуу маселелер. Ал эми фольклористикасында тексттин өзү поэтикасы да, структурасы изилденет. Ошол экөөнү тең мен карагам, жазылган менде, бирок жарыялана элек, азыр мына жерден окуп ал деп айта албайм да, мен өзүмдүн архивимде бар. Бүгүнкү күндө сиз деле байкап жүрсөңүз керек, баягы улуу муундар, чоңдор арасында жарамазан айткандар дээрлик жок эсе. Жалаң гана кичинекей балдар, айрым учурда кыздар дагы кошулуп атат да. Бул чындап эле өөнүн учурайбызбы? Сиз улуу муундун өкүлүсүз, анан жарамазан, чыныгы жарамазанды көрүп калгансыз. Бүгүнкү күндө жарамазан экөөнүн айырмасы сизге? Бул биз кичинекей кезде айтканбыз, бирок кийин такыр эле жок болуп кеткен, бир 30-40 жылдай жок болуп кетти да. Анан кийин кайра жанданды. Мисалы үчүн мен ошол элдик оозек чыгармачылыктагы бир жанр деп, ошо биринчи мен Маяковский атындагы кыз келиндер институту бар болчу, ошонун студенттерине биринчи жолу окуткам жарамазан деген. Ал убакта жарамазандын эмне экенин элдин баары унутуп калган кез болчу да. Анан тексттерин алып чыгып, талдап, мындай болот, мындай сөз болот деп айтылыштан бери анан абдан кызыктуу болгон, студенттер үчүн кызыктуу болгон. Жарамазан айтып да жиберишкен, алар топтолуп алып, жалаң кыздар болчу, бирок алар күндүз эле өздөрү жазып алып айтып ошентип жиберди. Эми убакытка карата маданият да өзгөрөт да. Анан ошол мына биздин телевидениеге кабар жеткен экен, анан менден сурашкан. Бул ушундай айтып жүрүптүр, сизди айтты деп атат, бул эмне деп. Анан мен ошондо дагы ушул сыяктуу кылып, ушу сизге айтып аткандай кылып айтып бергем, тарыхый эмелеринен бери. Бул эмне деген ай, каяктан чыгат, кандай болот, бизде кантип калды, кантип баратат, эмне үчүн унутулду, унутулганы жакшыбы же унутулбаганы жакшыбы? Эми биз баары бир
Biz жалпыбыз мусулманбыз да. Анан кийин орозо тутат да адамдар. Орозо туткандан кийин ошонун маданий жагы катары жарамазан айтылганы өөн эмес. Ал артыкбаш эмес. Ал түндөсү ушундай айтса, убакыт сааты менен айтса жакшы эле болот. Эмне үчүн жаман болсун? Жакшы тилекти, жакшы сөздү ыгы менен, орду менен жана убагы менен келтирип айтса, эч качан коомго зыяны жок. Ал эми коомго зыяны жок нерсенин баардыгынын жашоого акысы бар. Адамдар аны жашатууга милдеттүү да. Демек болгон эле биз азыр жарамазан айтып жаткандарга максатын, эрежелерин жеткирип коюш. Ооба, жеткирип коюш керек. Анан ошол эреже менен эмне бул өзү деп билип алыш керек. Анан жөнүндө жарамазан айтат деген баракча сурап кел десе болбойт. Ошол жактарын этият кылыш керек да. Буга албетте үй бүлө да. Үй бүлө билиш керек. Үй бүлөнүн ошо жарамазан эмне экендигин баласына түшүндүргөнгө билими, маданияты жетиш керек. Мен мисалы үчүн жарамазан айтып кел балам, мынтип айт деп айтсам, мен өөн иш кылган болбойм. Себеби үйдүн ээси дагы бата берет. Жакшы багылайнанайын дейт, жакшы сөздөрүн айтат. Анан ошонун жанагы материалдык тастыктоосу катары нан же май же бирдеме берет да чыгылып. Бул өзү адамдар кандай болсо дагы бир жакшы ойду, жакшы пикирди айтыш үчүн ошол жакшы пикирди адамдар бири-бири менен жакшы мамиле жасоонун бардык каражаттарын калтырбай колдонуш керек да. Эч качан аны бул туура эмес, эски деп таштап койбош керек. Адамдарды бири-бирине жакындаткан, адамдардын бири-бирине жакшылык тилете турган нерсенин баардыгын жандуу сактаган туура болот да.